Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Акунбаева көчөсү бул тарап, бул жак Душанбинка көчөсүнүн кесилишинде. Өзүңүздөр көрүп турган артыбызда Умра кызмат саякат компаниясынын кеңсеси жайгашкан. Дал ушул кызмат саякат Умра компаниясында болуп жаткан жаңылыктарды, эмне өзгөрүүлөрдү, алдыда кандай максаттары бар, ошол жагдайларды сиздерге бөлүшөлү. Анткени октябрь айында абдан жакшы жеңилдетүү, абдан жакшы арзандатуулар жүрүп жатыр. Кимде ким ушул ыйык жерге барып, же ата энесин, же өзүн, же жакындарын жиберүүнү каалагандар болсо, дал ушул компанияны биз сунуштайт элек. Анткени өз көзүбүз менен биз көргөнбүз, өз көзүбүз менен барып катышканбыз. Атамды дал ушул компания менен биз Умрага алып барып келгенбиз. Мындайча айтканда абдан жакшы сезимдерди, абдан жакшы мындай ибадаттарды кылганга жакшы мүмкүнчүлүк экен. Азыр биз ичиндеги кызматкерлерден сурайлы, кандай жаңылыктар, эмнелер болуп атат? Жүрүңүздөр анда. Ассаламу алейкум. Устаз, денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Катталуучулардын арасында, ушул көрөрмандарыбыздын арасында ушу Умрага барат элек же жакындарыбыз барат эле деп кыялданып жүргөн адамдар болсо, октябрь айында абдан жакшы жеңилдетилген бир акциялар болуп атыптыр. Бөлүшүңүз анда. Бизде иншалла октябрдын 24-ндө Ош жергесинен, анан 31-inde Кудай кааласа Бишкек шаарынан иншалла өзүнчө акция, мындай айтканда өзгөчө бир программа менен 14 күндүк сапарга жолго чыгып атабыз. Анын ичинде Меккеде, Мадинаны белгилеп айтып кетсек, Набави мечитине жөө 3-5 мүнөт узактыкта быйыл колдонууга берилген жаңы отель, жаңы мейманканага жайгашабыз иншалла. Анан Меккеде болсо дагы автобус менен 3-5 мүнөт узактыкта болгон мейманканага жайгашабыз Кудай кааласа. Анын ичинде комфорт, жаңы үлгүдөгү автобустар менен узак зыяраттарды уюштурабыз. Ошондой эле Мадина шаарында 3 күн тура турган болсок, анда пайгамбарыбыз менен саламдашуу программасы, күнүгө пайгамбарыбыз менен саламдашуу, андан кийин күнүгө баяндар менен намаз туурасында, умра жөнүндө, анан өзүнчө динди тануу жөнүндө дагы сабактарды уюштурабыз. Иншалла Мадинада өзүбүздүн персоналдарыбыз бар, Меккеде өзүбүздүн персоналдарыбыз бар. Алар бизди иншалла күтүп алып, акыр аягыга чейин биз менен бирге болот. Ошондой эле өзүбүздүн ажы башчыларыбыз бар болот. Ал ажы башчылар дагы илимий деңгээлде ошол жердин тарыхын мыкты билген. Жана ошол жерге сиздер барган жамаатыбызга толугу менен 24 саат биргеликте болуп, көзөмөлдө алардын кызматы менен кошо болот. Андан сырткары дагы 2 маал тамагыбыз, швед стол, түрк ашканасы, түрдүү тамактар менен иншалла эртең мененки жана кечкинки тамак аштары уюштурулат. Андан сырткары акысыз автобус менен жамаатты алып Меккеге барып умраны аткарып бүткөнүбүздөн кийин акысыз 4 жолу умра амал аткартабыз. Өтүп кеткендерге, бара албай мүмкүнчүлүгү болбогон адамдар үчүн ошол 4 микатка өзүнчө убакты сааты менен ал күн келгенде ихрамыбызды кийип, микатка барып, устаз өзү ошол жерде баардыгынын умрасын толук аткартып берет. Андан кийин дагы Кудай кааласа ошол жерде биздин нелерибиз алдын ала умрага кетерден алдын семинар өткөрөбүз. Умра ибадаты жөнүндө түшүндүрмө берүү семинарын Кудай кааласа өткөрөбүз. Андан кийин жабдыктарыбыз бар. Атайын жабдыктар бар. Ал жабдыктар менен баяндарды, андан кийин дуаларды, ошондой ызычуунун арасында эл көп болгон жерде оңой угуп, эч кыйналбай не кылыш үчүн атайын рациялар, наушниктер берилет Кудай кааласа. Ошолордун баардыгы 14 күндүк сапардын ичинде иншалла октябрда өзгөчө акция болуп атат, $1350 Кудай кааласа. Адатта канча болчу? Адатта 1450-1500 тегерегинде болуп аткан. Азыр ушул октябрга иншалла акция жарыялап атабыз. Сиздердин компания канча жылдан бери бул багытта? Бул багытта 15 жылдан берки тажрыйбабыз бар. Эмне үчүн мен бул жагдайды сурап атам? Өз көзүм менен мен да көрүп келдик. Биз дагы ушул жагдайларга жогоруда сиз айтып аткан жагдайларды өз көзүбүз менен көрүп, күбө болуп турабыз. Демек, бул компания менен барсаңыздар, алыскы жолдо мындай жакшы кызмат,
жакшы тейлүү ушундай өтүп кеткен кишилерге дагы 4 жолу умра кылганга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр да. Биздин көрөрмандарга, биздин катталуучуларга дагы бир ачыктап коелу. Негизи эле умра деген өзү эмне, маңызы, максаты, аны мына жаңы динге келип аткандар болсо же түшүнүгү аз болсо бул багытта адис катары айтып койбойсузбу? Эми биз азыр ар дайым тиричиликтин үстүндө жүрөбүз, көпчүлүгүбүз, ар кандай проблемалар менен жүрөбүз. Бирок мындай тынч жерди издейбиз баардыгыбыз. Жүрөк тынчтандыра турган, жүрөк ырахатын ала турган, рухубузду дем алткыбыз келет да. Эгер ким рухуну дем алткысы келсе, өзүгө дагы да көбүрөөк көңүл бургусу келсе, Алла менен жалгыз калгысы келсе, барып Расулуллахка өзүнүн даттанып, Расулуллахка өзүнүн арманын айткысы келе турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан аль-худжаж вал уммар вафтуллах. Ажыга жана умрага баргандар, умрачылар, булар Аллах Тааланын коногу деген. Аллахтан эмнени сураса, ошонун баарыны берет. Аллахтан кечирим сураса, аны кечирет деген. Ошонун негизинде баардыгыбыз билип билбей күнөөлөрдү кылып койдук. Ошонун бүт нерселерден арылып, таза Аллага бет алуу, Алланын үйүнө барып, жүрөктү тынчтандыруу деген сөз, умра деген сөз. Умра дагы бир сөз менен айтканда, өмүрдү башкаттан жаңылоо, энеден жаңы төрөлгөн сыяктуу тазалануу деген сөздү билдирет. Мүмкүнчүлүгү жетип тургандар, болбосо мүмкүнчүлүгү жетпесе дагы ошол жерге ниет кылып, иншалла эртерээк бел байлап, жүрөктү тынчтандырып кетүүгө баарын чакырабыз. Умра биздин негизи шариятыбызда пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбарыбыз умрага чакырган, ажылык болсо парзыбыз болот. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетип турса, дароо ажылыкка аттансын деген да, Кудай кааласа. Абдан жакшы жагдайларды белгиледиңиз. Чын эле мындай адам баласы мына көрпенде деп ошончун айтат да. Ар бир күнөө кетирүүчүбүз, көп мындай бир кемчиликтер менен жүрөбүз дегендей. Мына ушул жагдайда сиз айткандай чындыгында жүрөк эс ала турган, чындыгында мындай көр турмуштан арылып, ушундай бир тынчтык болот экен жан дүйнөдө. Биз муну күбө болуп абдан мындай бир жыл бою сагынат экенсиң. Аманчылык болсо биз дагы буюрса максаттарыбыз, ниеттерибиз бар. Иншалла, иншалла. Сиздерге ийгилик анда. Рахмат. Бул октябрь айында канча мындай бир группа кетет? Ушул боюнча кыскача. Иншалла октябрдын 12-синде дагы кетип атабыз өзү негизи 120 киши болуп, ал толду. Андан сырткары 24-тү, анан 31-и, ноябрдын 7-си андан кийин. Ай сайын 4төн группа, 5тен группа жөнөтүп атабыз. Иншалла. Ошондо даталарында 12-синде октябрдын 12-синде, 24-түндө Оштон, анан 31-инде Бишкекте. Жакшы. Анда кимде ким урматтуу көрөрмандар умрага жогорудагыдай биз белгилегендей барууну максат кылып жүргөндөр болсо, биз ушул кызмат саякаты умра компаниясын сунуштайбыз сиздерге. Кимде ким барып көрүп келсе, биз айткан, биз жарнамалаган жаңылыктарга ишенет жана өздөрү күбө болот. Иншалла. Ден соолукта болуңуздар, ийгилик сиздерге. Сиздерге да ийгилик.